Ассаламу алейкум Бакай, жакшыбы иштер? Ассаламу алейкум. Сонунбу? Жумалы кандай, жакшыбы иштер? Жакшы, сиз кандайсыз? Абдан сонун. Достор, мен атайын бул инилер менен кезигейин деп келдим. Бул жигиттер Кыргыздын чыган жигиттери Америкага келишиптир. Төртөө азыр биригип квартира турат экен. Бүгүн абдан сонун маалымат беребиз. Көптөгөн мекендештер сураган окуу визасы менен Америкага кантип келиш керек. Анда сөздү баштайбыз. Инилери сөзүлөр менен тааныштырып, анан окуу визасы боюнча сиздерге кенен маалымат берет. Кана Бакайдан баштайлы. Ассаламу алейкум. Менин атым Бакай. Мен ошо стоматолог болуп иштечим. Кыргызстанда негизи 7 жылдан бери иштеп келгем. Анан ошо Америкага негизи максат бар болчу келүүгө. Ушул буйруп, Кудай буйруп келип калдык. Азыркы учурда бул жакта окуп жатам. Толук медицина боюнча, то есть бул жакта стоматолог болуш үчүн, дентист болуш үчүн окуу бир аз кымбатыраак болуп калат экен. Ошого байланыштуу азыркы учурда мастер дегри болот, бул жакта магистр болуп калат. Ошол магистрга өтүп, азыр магистрда окуп жатабыз да. Магистр общий здравоохранение болуп калат экен бул жакта, healthcare, то есть общее здравоохранение болуп калат да. Ошол окуп, андан соң уже medical schoolга дентист болуп окуса болот да, бир нече жылдан кийин. Негизи бул жакта абдан окууга баардык шарттар түзүлгөн. Эң жеңил окуулар, мисалы Кыргызстанда сентябрда гана башталса, бул жакта 3 семестр болот. Ошол 3 семестрдин бирине тапшырсаңыздар болот, каалаган семестрга. Негизи бул жака келген Advanced Academy деген бар Кыргызстанда. Бул Гоголя Чуй көчөсүндө 13-чү этажда жайгашкан болот. Ошол компанияга барып, ошол жактан маалымат алып, жардам алсаңыздар болот да, консалтинговый компания. Инстаграмда деле бар Advanced Academy деген, бул Дордой плазанын жанында болуп калат да. Ошол жактан маалымат алып, андан соң сиздерге жол ачылат, буйруса. Бул Америкага келгенге окуу визасы менен, Окуу визасы менен негизи. Анда Жумалыдан дагы сурап көрөлү, өзү менен тааныштырып. Ассаламу алейкум, мен атым Жумалы, 19 жаштамын. Америкага келгениме 5 ай болду. Мен дагы Бакай байке окшоп F1 визасы менен келгем. Азыр көп студенттер Америкага кантип барсак болот деп сурап жатыптыр Алмаз байкени. Бир-эки суроо жооп берип кетейин. Эң биринчи, сиздерде аттестат болуш керек, 11-классты бүткөн. Анан кийин аттестат алгандан кийин ошо мен англис тилин билем деген бир чет тилдик тестти тапшырсаңыздар керек да, англисче. Анан ошол тесттен жакшы баа алып, ошол менен Американ университетине тапшырып, визага кирип, виза алсаңыздар болот. Азыркы учурда бул жакта Чикагода турабыз, Норс Парк университетиде окуйбуз. Күндүз окуйбуз, кечки маал доставка чыгып иштейбиз. Жумасына 4 жолу окуйм мен. Биякта окуу аябай жакшы, бизнес управленияны окуп жатам. Азыр бул квартирада двухбедрумный экен, э? Ооба, двухбедрумный деген кыргызча санаганда 3 комнаттуу квартира. Канча бала турасыңар? 4 бала болобуз. Бул жерде азыр 2 ошол комнатада 2-2ден болуп жатат. 2-2ден абдан сонун. 3 комнаттуу квартирага 4 бала, даже 6 бала жашаса болот да. Болот. Өкөңөр, силер деген бири-бириңерди мурда таанышып элеңер же мияктан тааныштыңарбы? Бул жактан тааныштык келгенден кийин. Бул квартираны ким алды эле биринчи эң негизи? Бул квартира негизи бул жакта уже көптөн бери жашап келген бир баланыкы. Ошол снимать этип алды да, американецтерден. Анан ошол баладан получается биз кирип жашап атабыз да. Силер кирип жашап атасыңар, э? Ошо двухбедрумный квартира канча төлөп атасыңар төртөңөр? 1.800, 1.500. 1.8 болуп калат. 1.8. Абдан сонун. Мына төртөңөр $1.800 төрткө бөлөсүңөр, э? Дагы бир жолу тастыктап коелу. Көптөгөн мекендештер сурап калат. Бишкектен каяка кайрылабыз? Биз окуу визасы менен баралы деп атабыз. Кимдер жардам берет деп атат. Ошо дагы бир жолу тастыктап коелучу. Бишкекте каякта дейсиңер? Бишкекте ошол Advanced Academy деген бар. Бул Гоголя Чуй пересеченияда болуп калат. Кесилишинде, Гоголя Чуй кесилишинде Ордо деген бар. Ошонун 13-чү этажында. 13-чү этажына кирет. Ошол Жакшы. жактан киргенде эле 13-чү этажга көтөрүлсө, ошол жакта полностью этаж компанияныкы да. Ошол жака барса эле бүт консультациянын баарын берет, жардамдарды берет, интервьюга чейин киргизет.
услугасы бар бекен? Канча төлөш керек? Услуга бар, услугасы ал уже непосредственно өздөрү сүйлөшүп эметет да. Примерно орточо жол баада канча болот калат экен? $500, $1000. 2000-3000 болуп калат го дейм. $2000-3000 чейин кетет бекен, э? Зато Америкага келгенге жардам берет, э? Жардам берет, албетте. Анткени бул эми легально болуп жатпайбы бул жакчы. Сиздерде F1 виза менен келип атасыздар, легально кирип атасыздар да. А мисалы башка жолдор менен киргенде кыйла көп акча кетип калып атат да. Ошо 4 өңүр тең студент катары келдиңер беле? Ооба. Студент катары келиптирсиңер. Баарыңар студенттер турбайсыңарбы? Албетте. Малатсы, азаматсыңар. Анан деген бул жактан деген 4 өңүр тең азыр доставкада иштеп атыптырсыңар, э? Ооба, буюрса. 4 өңүр тең машинаны мыяктан сатып алдыңарбы? Ооба, буюрса сатып алганбыз, доставкада иштеп, биринчи аренда алып, анан иштеп, анан өзүбүз чогултуп акча чогулуп сатып алдык. Азыр доставкада иштеп жатабыз. Буюрса жакшы бар. Жакшы. Бул жигиттердин баардыгы эмне үчүн студенттик виза менен келди? Анткени бул жигиттердин баары англисче свободно сүйлөшөт. Кичине мындай мотивация берип, силерди көргөндө азыр көп кишилер көрөт, а может 20 000, 30 000, 50 000, 100 000ге чейин чыгып кетиши мүмкүн. Англисче үйрөнүп келиш керек Америкага. Ошону тастыктап туруп бир кичине англисче сүйлөп койбойсуңарбы? Албетте, англисче билип келиш керек сөз түрүндө. Анткени бул жок дегенде хотя бы консулдан посольствого киргенде ошол жакта биринчи англисче сүйлөшөт да. Анткени студент мен деп барап жатканда ал жактан орусча консулга кирип сүйлөшкөн болбойт да. Анан бул биринчи, экинчи дагы айта кетчү нерсе, мисалы кээ бир балдар болушу мүмкүн да. Мен убактым өтүп кетти, мен окууну бүткөнүмө 10 жыл болду, 20 жыл болду депчи. Мисалы, мен окууну бүткөнүмө 7 жыл болду. Университетти бүткөнүмөчү. Азыр магистрга поступать этип, бул жактан мастерге ошол менен келип жатам. А бул жумалы жаңы студент, то есть бакалаврга жаңы өттү да. Вот, бул бакалавр болуп окуп жатат азыр учурда. Жакшы, эми жаш жигит турбайбы? Жумалы деген 19 жаштагы кой койгон жигит инибиз экен. Сүйлөп берсин, жаш жигит. Анда мына көрүңүздөр, мотивация 19 жаштагы инибиз бул жака окууга келди, интервьюнү только англисче тапшырасыңар. Көп жигиттер айтат, мен деген окуу визасы менен барам деп. Англисче билбесеңер интервьюнү кантип тапшырасыңар? Ошон үчүн эң биринчи очередь англисче окуш керек. Анда Жумалыга сөз берели. Америка жөнүндө айтасыңбы? Оюң менен бөлүшүп койгу кичине англисче. Yeah, it's really important to know English language if you'd like to study in the United States. So the first step is to go to some courses and learn English. And after that, you can find a company in Bishkek. There are a lot of companies who can help you. After that, you can get appointment and go to Embassy of United States, and you can get your visa. So come to United States. Welcome. Достор, түшүндүңөр да. Бул Америкага келиш үчүн көптөгөн мекендештер ойлоп калышат да, англис тилди билбесем деле окуу визасы менен барсам болот дейт. Силерди эч ким өткөрбөйт. Интервьюдан консул чечет. Силер мияка студент болуп келем деген үчүн интервью англис тилинде болот. Англис тилин билбесеңер айтат, айланайын Америкага кантип барасың? Андан көрөк мияктан Кыргызстандан үйрөн англисче. Андан кийин Америкага бар деп, э? Ошо виза боюнча бир-эки тажрыйба бар эле. Макул айт. Виза киргенде биз башкалар кандай сүйлөп атканын көрүп турса болот да. Сен очередте күтөсүң, анан башкаларды көрөсүң. Англис тил боюнча сүйлөй албай да кирип калышкандар болду да. Анан консул суроо берсе түшүнбөй туруп калып, ал андай болсо сразу эле айтат да, сен болбойт деп отказ деп коет, disapprove деп виза бербей коет. Ошондуктан эң биринчи тепкич англис тили деп санайм. Анан кийин баары Кудайга шүгүр болуп баштайт. Инилериме абдан чоң рахмат. Анан баардык мекендештерге бере турган суроо Америка боюнча. Эмнеси жакты, эмнеси жакпай калды? Жаккан нерселер абдан көп. Бул жакта негизи мисалы жөн гана айта кетсек, жол эрежелери, уважение бар да, сыйлоо бар. То есть бизде мисалы светофордо турсаң жашыл күйсө сразу артыңдан сигнал этип баштайт. Бул жакта андай маселе жок. Ошо жол мисалы айдап бара жатсаң күтүп турушат. Туура эмес бурулуп алсаң с пониманием относится да, мындай айткандачы. Анан абасы бир аз мындай таза. Миссисипи беле, эмне? Мичиган көлдүн жээгинде болгонго байланыштуу, бирок бир аз нымдуураак болот экен да, көлдүн абасындай.
ошо бир аз тазараак Бишкекке караганда албетте сөзсүз түрдө. Мияктын деген абасы эме да таптаза да Америкада. Көп болуп турат да. Анан ошо жаман сөз угуп атасыңарбы элдерден? Жок, элдерден эч кандай жаман сөз укпайсың. Бул жактагы бардыгы күлүп, учурашып, сыйлоо менен мамиле кылат. Абдан мындай кичпейил адамдар. Түшүнүү менен күлүп турушат, Күлүп мындай. Бизге мисалы Кыргызстанда мындай күлүп деметсең жинди деп ойлоп коет. Эмечи, тиги машина айдап жүрөсүңөр. Полицейскийлер кандай экен? Кармап алып взятка алып атабы? Жок, андай эч болбойт экен. Эгер жол эрежесин бузбай айдасаң, эч саат тийбейт экен. Эгер бирдеке болуп кетсе же бирөөнү акырын сүзүп алсаң, ошондо эле гана келет. Анан сурашат да, взятка деген маселе бияқта такыр жок. Взятка берсеңер, колду толгоп туруп өзүңөрдү алып кетет да, коррупция деп, чынбы? Достор, мындай болуп калды. Мына инилерибиз айтып атат, мыякта полицейскийлер түз жүрөт экен дейт. Мен бир жолу кетип барсам, полицейскийлер токтотуп калып атпайбы? Анан бу документти текшерди, анан Кыргызстандан келген шоколад бар болчу да. Анан шоколад ос дейиңиздер, Кыргызстандан келишим десем, экөө жаман көз менен монтип карап атпайбы? Взятка берип атасың деген сепчи. Жок дейт. Биз эчтеке албайбыз дейт. Ошондой да. Албетте. Россияны көрүп атпайбызбы? Полицейскийлер кандай отношение жасайт? Америка менен айырмасы бар да, чынбы? Асман менен жердей болуп атпайбы? Жакпай калган жерлери барбы Америкада? Бар дейм анча мынча. Жакпай калган жерлери боюнча айта кетсем, бир аз эттери биздикиндей эмес экен негизи, чын айта кетсем. Эт маселеси бул биринчи. Негизи тамак аш маселеси эле кыйын. Тамак аш маселеси. Мындай биздин дамга көнүп калганга байланыштуу бул жака көнүш бир аз кыйыныраак болуп атат да азыркы учурда. Анан ошонун ичинде эле бул жакта абдан көп сыр эме жешеткен, анан добавкаларды абдан көп жешеткен. Фастфуд деп коебу, жалаң фастфудтарга да жана мисалы жасаса абдан көп кетчуп, майонездерди кошуп салат экен. Анан ошого бизге көнгөн адат мындай кыйынчылык болуп калат да. Ошонун үчүн мен силерге деген даже мына Америкадагы мекендештер барсын деп кафелердин бүт баарын тартып келет атпайбы? Ошо. Кыргыздын кафелери ачылган сайын сүйүнүп атабыз да. Тияк барасың Кыргыздын кафеси, мияк барасың Кыргыздын кафеси. Силер доставкада иштеп жүрөсүңөр, шак токтоп, кырсак ачканда барып тугу алып кетип каласыңар. Чынбы? Аларда эме бар, жана доставка деген бар. Жакшы эки жигит үйдө жок экен, алар иштеп жүрүшөт, доставкада. Жакшы эме мына 19 жаштагы жигиттер, 20 жаштагы, 21, 22 жаштагы, 23 жаштагы жигиттер келип атат. Силер деген жетишип атасыңарбы? Окуп анан доставка кылып, доставкага канча саат иштейсиңер күнүгө? Например, 5 саат, 8 саат. Негизи пятница, суббота, воскресенье толук иштейсиң. болот. Калган күндөр окууга жараша. Окууга болгондо бир аз токтотуп анан. Ошо жаш балдарга деле мотивация болуп калсын, бир кичине кыскача эми айтып койгула, эчтеке болбойт. Доставкада толук суббота, воскресенье иштегенде күнүгө канчадан тапса болот экен? 200 тапса болобу? Эгер 10 саат же 11 саат иштесек, $200 тапса болот. Кээде даже 8 саатта $200 чыгып калат, типс көбүрөөк берсе. Жакшы. Мына 15 мүнөттүк видео тартып коелу деди эле. Инилериме абдан чоң рахмат. Мага чалышыптыр. Алмаз байке үйгө келип кеттиңиз деп, анан подаркаларын берди. Баткендин өрүгү, сонун чоң пакет менен өрүк берди. Тракка салып алып, атаңгары эме кылам. Американы кыдырып жүргөндө. Абдан жакшы, канча калды? Бизде деген дагы 1,5 мүнөттө калыптыр. Оюңар менен бөлүшүп, Кыргызстандагы туугандарга салам айтып дегендей. Ошо сизге атайын ошол белектерди алып келгем, өрүктү. Тракта айдап жүргөндө Кыргызстан дамын эстеп, жайлоосун эстеп, ошо Кыргызстандан дамдап коюңуз деп. Чоң рахмат. Саламдарды ошо туугандарга, анан Кыргызстандан негизи бул жака келебиз деген балдарга мотивация катары айтмакмын. Главное верить в себя, то есть өзүң максат коюп, тилек коюп, ошо барам деп максат койсоң, келиш абдан оңой эле. Анан ошонун ичинде эле англис тилди абдан жакшы өздөштүрүш керек. Ошонун ичинде эле айта кетчү нерсе, бул жакта патриотический сезим абдан мындай көбөйөт экен да.
ошондуктан мисалы шаарда жүргөндө мен көбүнчө орусча сүйлөчүм. Анан азыркы учурда бир аз кыргызча сүйлөгөндө кыйналып атам да, орусча Жок, эстеп болбойт. Баары жакшы болот. Анан бирок ошол айта кетчү нерсе, Бишкекте көбүнчө жаштарга кыргызча сүйлөгүлө демекчимин, анан англисче сүйлөгүлө демекчимин. Анткени орус тил бул жактан эч кандай жардам бербейт, англис тил абдан жардам берет, анан кыргыз тили жардам берет. Кыргызчаны унутпашыбыз керек. Бул мекен өзүбүздүн тилибиз да, ошондуктан кыргызча сүйлөшүп, анан англисче сүйлөшүп, эгер максат бар болсо, ошо Америкага келем деген ошо англисче сүйлөш керек. А орусча бул эми как үчүнчү тил болуп калышы. Үчүнчү тил болот, Анда Жумалга да берели, мекендештерге салам айтып кой. Баарыңыздарга салам. Көбүнчө адамдар сураш мүмкүн, эмне максатта Америкага келесиңер, барасыңар деп. Биз ошол азыр көп калкыбыз Москвада, Чикагода иштеп жүрүшөт. Биз ошо бияка келип окуп, Кыргызстанды өнүктүрүп, бияктан алган тажрыйбаны Кыргызстанда колдонуп, ошо элибизди чогултуп, кайра Кыргызстанда жашасакпы дегенбиз. Рахмат. Абдан сонун. Кичине жарым саат өтүп кетти. Майда чүйдө жер болсо кесип коебуз, монтаждап коебуз. Жигиттерге чоң рахмат, Чоң рахмат. Жолуңар ачык болсун. Абдан чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз. А может дагы Кудай буйрса бутуңарга тургула, а может дагы бир жолу кезигебиз кийинчерээк, Агаяга келгиле. Мен айттым жана, конокко келип кеткиле төртөөңөр. Буйрса.